Assalamu alaikum Facebook қолданушылар. Assalamu alaikum бағбандар жаматы. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен бардыңыздарды. Биз Ошто Токтогул паркында күндөгү ушул жөө басуу көнүгүүлөрүн аткарып жүрөбүз. Ошо эртең менен бир пост жаздым эле. Бензин Кыргызстанга 43 сомдон кирет экен да. Оптовый басы ошол коммерсанттар алып келип ошол 43 сомдон тапшырышат экен. Ошол нефти трейдинг дейбизби же дагы ким дейбиз ошолорго. Анан алар алып туруп ошол бир ёмкостторго куюп туруп, анан дагы бир посредниктерге өткөзүп берет экен. Ошентип туруп, пока биздин бензобакка ошол бензин келги чейин элестетип көргүлө, ошо 43 сомдон 51 сомго чейин, 53 сомго чейин ошондой келип атат да. Эми тиягынан 7 сом, бул жагынан 1 сом, 8 сом ошол 92 бензин мисал үчүн. Ал жерде оптовыйда баягы эменин бензиндин көп деле баягындай разницасы болбойт экен да. Мына мисал үчүн азыр бизге 95-те 53-тен, G-Drive баягы бензинди 55-тен, берки 92-ни болсо 51-ден сатып атышат да. Эми бензинди эмне себептен мынчалык кымбаттатууга уруксат берилет да? Же булар шайлоого даярданып, же шайлоодо акча кетиргенбиз, же бирдеме кылганбыз деген бир кандайдыр бир бизге түшүнүксүз бир себептер менен ушунчалык кымбаттатып атат да. Үстүнө ошончо минип алат экен. Бул туура эмес да. Анан мына электроэнергияны да айтып койгула. Мына бир канча дет 45 тыйынбы же 55 тыйынбы ошонун тегерегинде сатылат экен. Баягы энергия распред компаниялар. Анан үстүнө 30 тыйын 40 тыйын коюп туруп, анан кийин биздин мына энергия сбытка берет экен. Энергия сбыт анан бизге болсо ошончодон сатат экен. Эмне кереги бар бизге? Биз мына революцияны ушул посредниктер жаргап жашасын деп жазадыкпы? Эми итак эле жизнь ушундай кыйын болуп атканда, эмнеге булар бизди мынчалык дагы кыйнайт да? Мына эми 43-төн келди. Макул 46, 47-ден сатсын, мейли. Тура? Мына светтен макул болуптур. Бир 70 тыйындан айлансын, ошол. Анан ошону 1 сом 10 тыйындан макул сатсын. Бирок ошол каражаттардын бардыгы ошол электроэнергияны оңдош үчүн, мынабы лептерди салыш үчүн, мынабы баягы бузулган трансформаторлорду оңдош үчүн жумшалыш керек да, туура? Туура. Бул билбейм мен, бул бийликтегилер эмнени ойлонуп атышат, вообще билбейм да. Баягындай как будто биз Антарктидада, Агуй Антарктидада, Антарктикада. Агуй. Президент дагы ошакта, премьер-министр дагы ошакта, а биз Кыргызстанда. Бияктагы жасаган ошол кызыл кулактар жасаган иштерди Антарктидага жетпей аткандай эле сезилип атат да. Бул кандай бул деген өзүңөр элестетип көргүлө. Тетиги эмеден эле баягы ЖД станцияга келет да бензин. Мына ошо ЖД станциядан эле где-то 200 метр ылдыйда ошо Газпром турат. 200 ылдый метр ошо Петролиум турат. 200 метр ылдый эмне? Баягы эме турат, МПАлар турат. Тура? Мына ошол жерден 200 метрден эле бул жерде 43 сомдук бензин ошол жерге 200 метрге жеткиченде 51 сом болуп калса. Бул что такое, туугандар? Бул бизди эмне жиинди деп ойлоп атабы бул бийликтегилер, бизди биле мал дейби бизди, же малбызбы биз? Вообще түшүнбөдүм. Бул эмне? Кайра эле ошол Бакиевдин системасы,
Ширшовтун системасы, Акаев коюп кеткен Кумтөрдөгү система бардыгы эле мурдагыдай эле, эч өзгөрүү жок. Кайра баягы ставкалар көтөрүлдү деген бир сөз чыгыптыр. Мисалы үчүн прокуратура изнасилованияны мынчага жапчу эле, азыр мынчага жаап калыптыр. Оперативниктер мынчага ишти бүтүрчү эле, азыр мынчага болуп калыптыр деп кайра бир мындай бир эме болуп атат да. Мен буга каршымын, карамашынча каршымын. Бул кызыл кулактарды качангыча биз багышыбыз керек. Эмне себептен булар элдин ошол терисинен жоон кайыштылып, ушинтип жыргап жашаш керек. Эмнеге ушул системаны жокко чыгаруунун бир эмеси бар да, тура. Мына Россия менен договорду жасап, мамлекет өзү эле мына бензин 43төн келдиби? Мына немелерге, заправщиктерге берсин. Давай. Мына бензинди саткыла, 45тен ашырбагыла. Мына потеряңарга 1 сом, пайдаңарга 1 сом. Мына деп куюп берип койсо, алар сатса. Тура? Болот да. Мына свет, айна светке эмнеге мынау 4-5 посредник отуруп алган былчыйып. Алар кимдер, алар кимдер? Эмне Кудай арканбы? Алар эмне? Ким ол? Ким алар? Алланын оозунан түшкөн немелерби же? Биз мына жерден чыгып, алар асмандан түшкөн немелерби? Ким алар, ким алар? Давай ошолордун фамилияларын, ошолордун эмелерин бизге көрсөткүлө. Биз эл деген барып туруп, биз аларды деген компаниясы менен бакай айткандай. Бул туура эмес, бул эң туура эмес. Бул кайра эле баягы ушул, билбейм мен, бул канча президент келиш керек бизге? Кайра алмаша беребизби? Канча бизге премьер-министр келиш керек? Такыр эле бир мындай башка планетада президент менен премьер-министр, депутаттар, министрлер башка планетада жашап, а бул жакта болуп атат да, эми тияка үн жетпейт да деп, как будто бир эң чоң бир алыстыкты элестеткендей түр калтырып атат да. Бул туура эмес. Эмне себептен 43 сомдук бензин бизге 53 сомго келиш керек? Мели 45 сом сат, 46 сом сат. Анча эмес да, бир жолу эле минип алып эле. Билбейм мен, 1 сомду ким минип алды? Да 1 сомду ким минип алды? Ким ондой жасап атат мындай иштерди? Мен түшүнбөдүм. Май, Россияда май 500 рубль деп коелу, майлы. А бизде май канча болуп атат? Майга да бирөө отуруп алган, унга да бирөө отуруп алган. Биздин айланайын булардын көкөлөп монтип кыйынсынып жашап атканын бардыгын себеби эле. Кандай түшүнбөйт булар, Кандай түшүнбөйт булар? Не бизди деген не? Окончательно доконать этейин деп атасыздарбы? Жок кылып берейин деп атасыздарбы бизди? Вообще түшүнүксүз болуп атат бизге, түшүнүксүз. Эмне мынча бул посредниктерге добро берилип атат? Кыла бергиле, жей бергиле, шыла бергиле, ала бергиле деп. Эмне себептен шайлоого чейин бензиндин баалары кайра түшөт? Бул не? Элди алдоо эмесиби? Баягында ундардын баалары түшүп калат. Анан кайра эле анан кийин шайлоодон кийин эле жестко мыломойкада көтөрүлөт. Бар жок көтөрүлөт. Эмне себептен? Мына посредниктер менен конкретно разбирать этиш керек болуп калды уже. Кереги жок, булар деген жөн эле емкости берип койгондук үчүн, ал емкостне аны эмне чоң атасы алып келип куруп бериптирби? Ал емкост деген Союздан калган, булар жөн эле приватташтырып ошол жерде эле болгон дагы эми болсо хозяин болуп чыгып алышты. Ал элдики. Элди мүмкүн элге кайтарыш керек. Азыркыдай камап туруп анан кийин 100 миллион доллар жеп койсо, анан 1 миллион доллар алып кой берип атат. Ал туура эмес. Буларды деген белин сындырып туруп, керек болсо карыз кылып туруп анан жөнөтүш керек. 100 миллион эмес, 200 миллион алыш керек булардан. Эмне себептен мындай болуп атат?
Себеби дегенде биз наказанности булар сезип атат да. Бул бола берет экен да. Сотторго берип койсок чыгып кетет экенбиз да. Бола берет, эч нерсе кыла албайт. Колунан эмне келмегиле деген бир сөздөрү бар булардынчы. Буларды элге салып берип коюш керек. Жөн эле мына. Давай, эл сен менен разбирать этсин деп. Эл деген буларды көрсөтөт эле, көргүлүгүн. Анан ошондон кийин булар ойлонмок. Правосудие, демократия, анан кийин дагы эмне булар деген буларды өзүнө гана иштеткен эмелер да. Шунчалык. Туура эмес бул, туура эмес. Мына посредниктердин элди союп атканы бул туура эмес. Элди деген мынтип жакырчылыкка, күндөн күнгө жакырчылыкка түртүп атат булар. Булар байып атат. Ошол акчаларды байып атат. Байып атат. Анан эртеге кайрадан не кылат? Революция кылып чыгышат дагы. Эски президентти көткө тээп кетирип туруп, жаңы президентти коюп туруп, анан ошого условияны коюп, аны менен иштешип башташат бул касамкорлор. Мына ушундай болуп атат туугандарым. Посредник светке, посредник бензинге, посредник газга, посредник сууга, бар жокко посредник. Жада калса мына лифт бар го, лифт. Лифтке дагы посредник бар экен. Лифтке. Ошол күнгө бизде ары бери ташыган лифтке дагы отуруп алыптыр да. Үстүнө. Ошону өдө ылдый түшкөнүңүздө сиз ошого положение 1 сом болсо, мисалыга 1 сом 20 тыйын төлөтүп коет. 20 тыйын ошол посредник жөн эле отуруп алган. Кагаз түрүндө гана пайда болгон бир митек куртка биз төлөп атабыз. Андай митек курттарды мына 30 жылдан бери 3 жолу революция болду. 3 жолу революция болуп 30 жылдын ичинде төңкөрүш болду. Мына ушулардан митек курттардан кутулабыз деп төңкөрүш кылдык. Бирок төңкөрүш болгон сайын булар деген эл астында калып кетип эле булар үстүнө чыгып алып атат. Дагы эле үстүнө чыгып алып атат. Азыр билбейм эми кандай кылыш керек буларды. Кандай кылып бул митек курттардан кутулабыз? Бар жок жерде бар, посредник, бар жок жерде. Айтып коеюн, мына кийип аткан сиздин кийимиңизде дагы посредник бар. Минип аткан унааңызда посредник бар экен. Ой, керек болсо ошол бир жерге барып машинеңизди переоформление кылсаңыз, ошол жерде да посредник бар. Бардык жерде посредник. Бул посредник деген бул каяктан чыккан бир эме болду. Эми баягы ыскөл 2 киши деп салып бергендерди бол күн ысыкта чуркап тапкан акчасы адал. Мейли. Посредник мейли боло берсин. Бирок ошону мисалы үчүн милдеттүү түрдө ошол через посредник кел деп көп мекемелерде ошондой коррупция кылып алышкан. Эң чоң коррупция бул электр энергияда болуп атат. Мына ГСМде. Кадимкидей биздин үстүбүзгө отуруп алып, ушулар митек курттай соруп бизди талкалап атышат. Эми кандай кылабыз? Мына ушул жөнүндө ойлонуш керек. Кереги жок бизге, Распред компаниянын кереги жок бизге. Кереги жок. Ал деген барып бир болтка бурабаса, барып бир зым көтөрүп бир тоого чыкпаса, же бир барып дамба салып бир сууну бурбаса, эч нерсе кылбай эле жөн эле бир организация кылып туруп эле мошеннический Ширшовдун системасынан ошону жок кылбай эле Ширшовду кетирип дагы бир Асаналиев отурат, Асаналиевди кетирип Усаналиев отурат, Усаналиев кетсе дагы бирөөсү отурулат да ошол жерден. Элестетип көрүлө, азыр мисалы үчүн сиз бир чайнек чай койдуңуз. Ошол чайнегиңиз кайнады. Мисалы үчүн ошого электроэнергия 30 тыйындык электроэнергия кете турган болсо, өзү кетиш керек болсо, ошого ал жерден 60 тыйын кылып туруп 30 тыйын мамлекетке кетет, 30 тыйыны ошол посредникке кетет. Бул кандай акмакчылык, бул менин чөнтөгүмөн кетип атпайбы? Ал ким ол? Ким? Кандай? За какие его достижения? Не о, Павлик Морозов? Же бир эме, анын мисалы үчүн бир заслугасы жок, бир
Kızıl kulak bir akmaktı, men bağışım gerek. Hem ne sebepten men аны bağışım gerek. С какого перепугу я его должен кормить, дейді ғой орыстар. Кто он такой? Вот вопрос. Мына посредник. И мынау бензин. Бензинді біреу тетігі Россиядан әкең жақсы, апең жақсы деп алып келеді. Bir коммерсант. Анан кейін баяғыны алып келіп тұрып bir жерге қояды. Bir жерге қойғаннан кейін анан кейін тетігі посредникке береді. Посредник деген алады, үстіне 2 сом же 3 сом қойып тұрып, анан кейін баяғы бензин сатарларға береді. Бензин сатарлар аны алады дағы. Не қылады? Алып шығып сатышады бензинді. Алар да қояды бір 2 сом, 3 сом. Анан ұшып кетті, потеря болды, материя болды, ал болды, бұл болды деп ошантып тұрып, қайдағы бір жоқ воздух үшін бізден ақша алып атышады да бұлар. 43 сомдық бензин эмне себептен, қандай себептермен 53 сомға шығып кетті. Ана эмне үшін анчалық қымбатшылық болады бізде. Эмне үшін бұлар тойбойды. 1 сом қойсаң 2 сом қой болып тұр, мейлі. Мейлі ұшып кеткеніне 1 сом кетсін, мақұл. Бензин ұшады екен. 1 сом қой, болды да. Болды, 45-тен 46-дан сата берді. Тұрау? Түсінбе ме бұл? Антимонополия деп, антимонополия қызматы. Қаншалаған сотрудниктер, қаншалаған зданияларды елеп отырышады. Қаншалаған ошондай қаражаттарды, айлықтарды алышады. Монополия болып отады. Ошоны қарабайбы? Барып тексербейбі? Тоқтай. Давай. Мен да оқығанмын, отырдым жерге. Мына бензинде, мисал үшін, монша испарение болады дағы, монша литр ұшып кетеді. Так, есептеп тұрып, так, мына сен 43 сомдан алсаң, 43 сом 20 тиын же 30 тиындан тура келеді екен. Давай, сен 45-тен ашырбай сатқын, мақұл ба? Мақұл болды, все. Елге жеңілдік болсын. Тура, тура, молодец, все. Шонты өлі чешіп қойса болады да. Тура? Доллар да, доллар. Доллар, көзге доллардан жауат. Екі көзге 2-10 1000 доллардан 2-10 жауап қойса әлі болды да, еш нәрсе көрінбейді. Доллардың қағазда қалың болады екен. Ар жақтан уже свет та көрінбей қалады екен. Шундай болып да туғандарым, мына. Мұны қачан тоқтайды бұл нәрсе? Қачан тоқтайды? Мына Ақаевты кетірдік, қой бардық, қасамқорларды отырғызауыз, бардығын құстырауыз, бардығын деген жайлайбыз деді келе. Ақаев кетті, Бакиев келді, Бакиев қайрадан системаны қойды, мұрдағыдай чық, байлар қайра байи берді. Анан кейін ел недовольный болып шыққанда, анан элита. Бензин сатарлар, элита дағалар, өздерін элита есептейді. Ошо қызыл құлақтар Бакиевті кетірді дағы ордына Отынбаеваны ап келді. Отынбаеванын арқасынан Атамбаевты ап келішті. Қызыл құлақтар Атамбаевты кетіріп түрлі арқасынан Сооронбай Жээнбековті ап келді. Система ошол эле. Ошондой эле бензиндин үстүнө коюлуп сатылып атты. Ошондой эле электроэнергиянын үстүнө коюлуп сатылып атты. Ошондой эле газдын үстүнө коюп дагы сатылып атты. Карапайым эл төлөп атты ошонун бардыгын. Карапайым мен, сен, наркы биз төлөп аттык. Булардын баягы бир жери кам жеп койгон жок. 50 жылдык, 100 жылдык каяктагы бир эмелерди лента кесип барын бала кылып башыбызды айлантырып да жүрүштү. Мына туугандар, ачуу чындык ушундай. Токтотуш керек бул нерсени. Тоқтау болса болбой қалды. Ассаламу алейкум.